Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberlerin içinden Allah Taala menen Musa aleyhissalatu vesselam söhbet bolçu. Günlerin birinde Allah Taala Musa aleyhissalamga aytты: "Men altın nerselerge jaşırganmın, birok adamlar аны başka жерден издеп жүрүшөт." Birinchisi, ilimdi musafirçilikka, menit maşakatка jaşırgan bolsam, al эми адамдар болсо аны курсактары ток абалда үйлөрүндө талап кылып жүрүшөт. Албетте илимге жетүү үчүн инсан көп нерсенен, көп курбанчылыктардан, көп кыйынчылыктардан өтөт. Анан Аллах Таала бул инсанга илимди берет. Ликулли шейин афатун, ар бир нерсенин апааты бар. Валил илми афатун, бирок илим үчүн көптөгөн апааттар, тоскоолдуктар бар. Ошолордон өткөндөн соң Аллах Таала бул инсанга илим берет. Экинчиси, рахаттарды бейишке жашырганмын. Ал эми адамдар болсо аны дүйнөдө издеп жүрүшөт. Бул дүйнөдө рахаттын бир гана сүрөттөрү, элеси, ал эми чыныгы түбөлүктүү рахат жыргалчылыктар бул бейиште. Бейишке киргенде жар салынат: "Ва инна лакуман танаму фала табасу абада." Силер түбөлүк рахатта, жыргалчылыкта болосуңар, эч качан кам сано, кыжылачылык силерде болбойт дейт. Үчүнчүсү, сый урматты түнкү ибадат кылууга жашырганмын. Ал эми адамдар болсо аны мансаптарда, байлык бийликтин босогосун издеп жүрүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жибрил алейхиссалам бир жолу келип айткан: "Ва анна шарафал муъмини қиямуху бил-лейл." Билиңиз, имандуу адамдын шарапаты, сый-урматтуу болуусу бул түндө ибадат кылуусунда. Төртүнчүсү, бийик даражаларды жөнөкөйлүккө, кичпейиликке жашырганмын дейт. Ал эми адамдар болсо аны материалдык нерселерди издеп жүрүшөт. Унаасы жакшы болсо, үйү кооз болсо, кийими кооз болсо жана башка ушул сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман тавадаа лиллахи ким Аллах үчүн өзүн төмөн алса, кичпейил болсо, рафаахуллах, Аллах Таала анын даражасын көтөрөт." Бешинчиси, дуанын кабыл болуусун адал тамакка жашырганмын дейт. Ал эми кээ бир адамдар адал эмес нерселер менен азыктанып, тамактанып, дуанын кабыл болуусун күтүп жүрүшөт. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Я айюхар русулу кулу минат-таййибати вa'малу салиха." Эй пайгамбарлар, тазадан, адалдан тамактангыла жана жакшы амал кылгыла дейт. Тамактануу менен жакшы амал берге айтканын себеби, инсан канчалык зикир менен кылынган, адал тамак менен азыктана турган болсо, ошончолук жакшы амалдарды кылууга болгон кызыгуу анда артат. Алтынчысы, байлыкты канаатка жашырганмын дейт. Ал эми адамдар болсо аны дүйнөгө кызууга да издеп жүрүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы мубарак хадисинде айтат: "Варда бима касамаллаху лака такун агнан нас." Аллах Таала сага берген нерсеге разы болгонуң чын жүрөктөн, ошон адамдардын эң байы болосуң дейт. Ошондуктан баарыбызга Аллах субхана ва таала ошол жашылган баалуулуктарга, сыйлыктарга, фазилеттерге жеткирген болсун.